Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Ассаламу алейкум, кандайсыздар кыргыз элим? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Амансыздарбы? Келме кезек, терме тезек дегендей, мен дагы айта турган келме кезегим келген экен. Карантинге байланыштуу мен дагы ой пикиримди айтайын. Ошого сиздердин көз карашыңыздар кандай? Ар бир адам ой максатын, ой пикирин айтканга укугу бар. Ал үчүн мен сиздер менен бир нерсени кеңешип кетейин. Азыр коронавирус жүрүп атат. Кээ бир адамдар иштеп атат. Анткени мындай маскалар да чыгыптыр. Кыргыздын желеги коюлган. Жумуштан эле берип атат бизге. Ушундай кайда чыкты? Бул кыргыздын туусу бул. Желеги бул, футболкага чыкты. Кийимдерге чыгып атат. Кандай дейсиздер сиздер? Бул кыргыздын туусу бул. Эч ким көңүл бурбай атат, чынын айтканда эч ким. Бул чыкпасын, бул туу деп. Россияда болуп атат. Башка өлкөлөрдө болуп атат. Бирок чыктыбы мындай? Уят. Өзүбүз бөлүшпөсөк, өзүбүз кадырыбызга жетели туугандар. Кандайсыздар? Кандай сиздердин көз карашыңыздар? Көңүл буруп коюңуздар ушуга. Мынтип кыргыздын желеги. Мен мисалы үчүн намыс кылам. Ушинтип кыргыздын желеги чыгып аткандан кийин ушунун баркына жетпей атат. Да чоңдорубуз тигибиз дейбиз. Биздин сөзүбүз укпай атат. Ушуларга көңүл бурса жакшы болот эле негизи. Кыпындай нерсеге көңүлүбүз бурсак, өзүбүз деле корболуп атканыбыз жетишет чет өлкөлөрдө. Москва шаарынан бардыгыңызга салам. Эсен аман ушул оорунан кутулуп кетели, жакшы болуп кетели. Бул дагы бир сыноо. Кадыр баркыбыздын айым билинип атат. Бири-бирибизди сыйлайлы туугандар, өзүбүз ойгонойлу. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. И говорит, бери свой телефон. Смотри, как я посмотрела. Вот ган. Ну вот, разворот. Позвал полицейских. Все. Өз көзүңөр менен көрүп алгыла туугандар. Мигранттарга кандай азыр учурда кыйын абал болуп атканынчы, көчөдө жүрүш невозможно болуп атат да. Иштейм деп келген тепсе темир үзүлчү жигиттер ушинтип кыйналып жүрүшөт да. Понятное дело, мына эки кыргыз жигитке буларга административный штраф басылат дагы көчөгө чыккан үчүн. То есть эки жол административный штраф болсо, граница ачылары менен бул балдар дагы Кыргызстанга аттанат ужачы. Агымы мигранттардын Кыргызстанга көп болот. Ошого булак кагып айтып атам, биздин урматтуу жогорку кеңештеги элита деген медаль тагып жүргөндөр. Кабарыңар болсун да бул нерседенчи. По факту дейсиңер, мына по факту көрсөтүп коеюнчу. Азыр өтө мындай тез арада кетебиз дегенден 1000ден ашуун Новосибирск, Москва, тиги Оренбург чегарада, Россия менен Казакстан чегарасында ушул негизден 3 шаарды бүгүнкү күндө. Аларды алып келүү боюнча элчилик тарабынан, өкмөт тарабынан кандай иш аракеттер жүрүп жатат? Жана алар жыйынтык берип атабы азыр? Эми бүгүнкү күндө азыр Новосибирск маселеси боюнча абдан тыкыз ыкчам түрүндө иштеп атабыз. Абал өтө оор, баарыбыз билебиз. Буга чейин тилекке каршы биз тараптан дагы, орус тараптан дагы мүмкүнчүлүктөр ачылбай, бүгүн эле жаңы ушу нота жазып, 300 жаранга жакын адамдар күтүп атат. Ошолорго мүмкүнчүлүк бергиле, самолетту учургула деп биз Россиянын расмий бийлиги менен сүйлөшүп атабыз. Анан мен ушу телекөрүүчүлөргө бир сөздү айтып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кече жакында бир сөз чыгып кетпедиби? Ошо тиги өкмөт, Кыргызстан өкмөтү
эле уруксат бербей атыптыр. Анан тиги Новосибирскден бир чиновник айтпадыбы? Бул туура эмес сөз. Анткени биякта чечим мен кыскача айтып берейин, мындай кабыл бар. Мисалы Кыргызстанга бүгүнкү күндө Аэрофлот, Сибирские авиалиния, анан Уральские авиалиниялар учат. Ошолордун негизинен алар Росавиацияга кайрылат уруксат алыш үчүнчү. Росавиациядан кийин Тышкы иштер министрлиги Минздрав, анан Роспотребнадзор өзүнүн пикирин айтат. Андан кийин азыркы өзгөчө абалда, азыркы карантинде Россиянын өкмөтү атайын комиссиясы чечим кабыл алат. Анан бир тараптуу баягы Кыргыз өкмөтү ушундай мүмкүнчүлүк бербей атат, тиги иштебей атат деген сөз бул менин оюмча адилеттүүлүккө жатпайт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, азыр болуп аткан чет өлкөдөгү окуяларды сабырдуулук менен мындай адилеттүүлүк менен карап берсеңиздер, биз азыр күнү түнү иштеп атабыз. Ар бир жаран ошол Новосибирскте болобу, Солилецкте болобу, Москвада болобу, Московский областта болобу, же болбосо тетиги Санкт-Петербургда болобу, бүгүнкү күндө бизге кайрылган адамдар абдан көп. Кыргызстанга кетебиз деп. Бирок тилекке каршы биринчи ошо коронавирус башталгандан биринчи этапта биздин тиги Минздрав обсервацияга анан жанагындай тесттер тиги реагенттер жок болгондуктан даяр эмес болчу. Азыр даяр, бирок Россия жактан азыр чектелген учактар. Мисалы Шереметьеводон күнүгө мурун 20-30 миң же болсо 100 миңге чейин кишилер өтсө, азыр 500 эле киши кабыл алынга уруксат берилген. Карантинге байланыштуу. Анткени коронавирус өзгөчө Москвада күч алып атат, Россияда күч алып атат. Ушундай кыйынчылыктарда мен ойлойм, биз баягы жанагындай сабырдуулук, дагы бир нерсени бирок белгилеп кетейин, биздин мекендештерге чоң рахмат. Ушу Москвада, Россиядагы биздин ошо активисттерге, диаспоранын лидерине чоң ыраазычылык билдирем. Анткени элибиз сабырдуу, пейили ток, чыдамкайлык менен бүгүнкү күндө бардык түйшүктү Россиянын эли кандай тартып атса, дүйнө жүзүнүн эли кандай тартып атса, биздин эл Россиядагы чыдамкайчылык менен ошол түйшүктү тартып атат. Аликбай агай, өзүңүз айткандай, айрыкча азыр ушул Новосибирск боюнча социалдык тармактарда ошо ар кандай ой пикирлер айтылып атат. Элчилик тарабынан ошол жердеги мекендештерге кандай көмөк, жардамдар көрсөтүлүп атат? Медициналык каражаттар, алардын тамак ашы, жатаканасы? Мындай да, бул жерде бүгүнкү күндө хостелде биз 120 киши жатат. Ошол маселесин чечип бергенбиз. Тиги генеральный консульство менен биригип. Анан өзүм ошо диаспоранын лидерлерине звонок этип, кандай ыкчам түрүндө, кандай бир өзүнчө бир элди мындай сооraтканга, кыргызча айтканда бир ыкмаларды айтып берип, өзүм сүйлөшкөм. Мына билесиңер, азыр бардык жерде ошондой. Башка мамлекет, Борбордук Азиянын тиги Россияда иштеп аткан мигранттары биздикилерден дагы оор, ачык айтканда. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде көп кишилер түшүндү. Мурун 300 киши турган ошо аэропортточу. Азыр 180-и кайра үйлөрүнө кетип, иштеген жерине барып, кайра иштеп атышат. 120-сы Якутиядан келген, Владивостоктон келген, Хабаровсктан келген адамдар ошо аэропортто хостелге барып жаткыралык десе дагы болбой жатып алышкан. Өжөрлөрүнчү ошол жака жок, биз ошол жака жатабыз, анткени самолет биз жок учуп кетпесин депчи. Биз кантип эле ойлоп көрсөңүздөр, самолеттор болсо, мүмкүнчүлүк болсо, кантип эле биздин жарандарды учурбайлык. Андай максат жок да. Биз кайра тезирээк биздин мекенибизге жетсин деп.
Аликбек мырза, анан биринчи аба каттамдары качан аткарылат жана кайсы шаарлардан келет? Эң жакынкы, эң биринчи буюрса ошо Новосибирсктен деп күтүп атабыз. Эми жана айтып бербедимби? Биз баягы учурабыз дегенден эле учуп кетпейт самолет. Жанагындай бияктагы Росавиация, Минздрав, МИД, Потребнадзор, анан өкмөт баары изилдеп, баары тактап туруп, анан кийин чечилет. Буюрса чечилет дегенде үмүттөбүз. Эмки жумада. Жарандар сиздер менен, элчилик менен кандай байланышып атат? Орусияда биздин мекендештер көп да, алардын баардыгынын арыз дооматтарын, кайрылууларын кабыл алып жетишип атасыңарбы? Эми албетте, мына Россияда миллионга жакын кыргыз болсо, бизде 25 дипломат бар. Элестетип көрсөңөр, азыркы күндө бизге кандай нагрузка болуп аткан. Азыр горячий линия ачылган, круглосуточный иштейт. Андан тышкары Элчи.ру деген сайтта кайрылуулар көп. Тиги Конскийде да кайрылуулар тиги горячий линия иштеп атат. Мурун мисалы бир күндө 15-20 маселе койгон тиги суроолор түшсө, азыр 400-500 суроо жиберип атат. Негизи ушул 3-4 тармакта. Мына биринчи ошол жата турган жай жок, экинчи тамак аштан жардам бергиле, үчүнчү бул эме тиги дары-дармектен же болбосо врачтар кабыл албай атат деген суроолор, төртүнчү паспорттары тиги срок бүтүп калыптыр, ар кандай документтер керек депчи. Мына Москвада бүгүнкү күнгө сиздерге ушу телекөрүүчүлөр айтып коеюн, бир-эки эле элчилик иштейт, калгандары бүт жабылган, эч кимди кабыл албайт. Бизге кайрылуулар көп болгондуктан биз албетте күнү-түнү иштеп атабыз. Болгон тиги мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша ыкчам түрүндө жанагы 17-синде штаб түзгөнбүз. Ушака элчиликтин, миграциянын өкүлдөрү, биякта иштеп аткан МВДнын өкүлдөрү, биякта иштеп аткан эл аралык уюмдагы кыргыздын мыкты улан кыздары дагы чогулуп, биргелешип азыр иштеп атабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда Аликбек мырза, мекендештерибиздин маселеси эртерээк чечилип, ушу жарандарыбыздын эртерээк мекенине кайтуусуна биз дагы тилектешпиз. Сизге ыраазычылык. Жазап койчу, жаным. Жазап койчу. Жасайчы майы. Жаса. Ой, жестен чыгып калат, жазап койчу. Жасабайсыңбы? Учурда баласын урт окмок менен жазалап жаткан видео соц тармактарга таралган. Бул видеодогу кишинин кылган мыйзамсыз аракеттерин сөзсүз териштирип, мыйзам алдында жооп берет деп билдирди Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси полковник Аскат Алиев. Анын айтымында Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү бул адам боюнча кабары бар жана учурда иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.